Ушундай катты мен 9 кишиге жөнөткөм. Ушу дал ушул каттын өзүн. Эч ким да мага жооп берген жок. Мэрге да бардым, мэрге барып жолугайын деп барсам, ал жердекилер эмеге жазып койду, бир эме спискке жазып койду, эме бир күн мурун звонок этесиз жолугуңарга деп. Анысы качан звонок этип эме алат билбейм. Сооронбай Жээнбековго да 25-ине жасалып келдим, ал күнү барсам, ал күнү жалал атты экен. Ага жолуга албай элгем. Сооронбай Жээнбековго ушундай кат жөнөткөм. Бакыт Төрөбаевго ушундай кат жөнөткөм. Бабановго ушундай, Сариевге ушундай, Иса жок эме. Атамбаевдин жардамчысы, администрациянын директору Сапар Исаковго да жөнөткөм ушундай кат. Дал ушундай кат жөнөткөм. Если мага жер бере албасаңар, финанс жактан жардам берип койсоңар, жер алып үй салуу үчүн деп. Эч кимден жооп келген жок мага. Аларга кайсыл учурда кайрылдыңыз эле? Канча убакыт өттү? Уже 1 айдай болуп калды, ушул айдын башында жөнөткөм. Жооп келген жокпу? Жооп келген, биринен да келген жок. И жолуга албай койдум. Барса эле ар кайсы сөздөр айтып жооп турбайт. Өзүм коляскада жүрөм. Эми кандай кыласыз эми? Орусиянын президентине да кайрылдым деп атпайсызбы? Мен аякка да кайрылгам. Если биздин өкмөт башчылары жардам бербесе, айла жок башка жака кайрылабыз да, эмне кылабыз анан? Уш эки бала менен талаада калып атпаймынбы? Биринен директорлор алмашып келип, жаңы директорду башка спонсор тапкыла деп койду, болгон ошо. А бул жерге кирип аткан мага ал киши сөз берген мага. Мен өзүм көсөмөлгө салып, үй салып бергенче ушул жашап турасыңар. Өзүм көсөмөлгө салам деп айткан. Ал киши Арабияга кетиптир. Баягы азыркы жаңы директоруна барсам, ал кыргыз болуптур, ал кыргыз болсо башка спонсор иштейт, муну биз төлөй албайт деп койду, отказ кылып кошту. Ошо мен өзүм давлением инсульт болуп жыгылдым эле. Давлением көтөрүлүп, түшүп, ашып скорый чакырып, азыр дары менен жасактап келдим. Ошо эки баламы үй кылып берейин деп эч эме кыла албай атам. Ошо өкмөт башчылары кача үй бербесе дагы жер маселени чечип берип койсо жакшы болмок. Салып берем деп спонсорлук чыгат. Мурдагы жашаган жериңизчи? Мурдагы жашаган жерим Мясокомбинаттын үйлөрү болчу, анын подвалында турчумун. Ошол жерден интернеттер көрүп, айлайып араптар. Ушул квартирага чыгарып атканда ал кишиге айткам мен. Кымбат квартирага чыгарып атасыңар, кийин былтыркыдай талаа эмеде калбайын деп ошол кишиге айттым. Ал киши талаада калбайсың, мен көзөмөлгө салам деп ошентип айткан. Анан өзүм мына бияк кетип калды Арабияга, бүттү иштебейт деп койду. Азыр бир жерге туруп Кыргызстанга бардым. Ошону жооп берди. Комментарий жазган сайын кишинин давлениясы көтөрүп. Өкмөт башчыларга кайрылар элем ушуларга. Ушу мен президент деп баары канчалаган киши кандидатурасын коруп атат. Ушу менде болгон бир Кыргыздын бир эмесине, индивидуалдысына жардам бере алышкан жок. Кача жер маселесин чечип берип койсо мага эң жакшы болот эле. Деле үй сурабайын. Жер эле алып берип койсунчу, үй салдырып алам. Ал башта ошо эметкендер кеткен. Канча жыл болду чогуу жашаганыңыздарга? Ушу эмеге тартылдык го былтыркы. Ошондон эле кетти. Былтыр тартылдык го подвалда. Ал киши каякта? Ал ушу Бишкекте эле. Кабар албайбы? Кабар албайт. Ал киши көп ичет. Ичкен адам эркегиң бир нерсени көтөрө албайт да. Анткени бул ал киши стресске көп берилип калды. Бир жылы иниси каза болду, инфаркт болуп. Андан инсульт болуп атасы каза болду. Андан инсульт, мен инсульт болуп төшөккө жаттым. Ошо 3 эме бир берди, удар бир берди. Бул эркектерин аял кишиге көтөрүмдүү боло албай турбайбызбы? Сразу арак менен өзүн алдап кетти. Андан кандай эме күтөм анан? Мынтип маңдайыма келсе эле менин нервим кайнайт, давлением көтөрүлөт. Лучше көзүнө көрүнбөй эле акырында чыгып кетейин деп. Ошо эмелерде жүрөт. Ошо мурунку жашаган жерлерибизде. Кайсы жеринде жүрөт билбейм. Аман эсен жүрүп. Анда жашаган жери барбы? Анын биякта бир туугандар бар. Инилери бар. Сиздин бир колуңуз кыймылдабайбы? Кыймылдабайт. Ушагыман инсульттан сол жагын баса албай калдым, колум кыймылдабайт. Могу колясканы Алмаз Батырбеков деген депутат берди эле, ушул кишиге жолуга албай койдум. Буга жолугайын десем дагы азыр эмеде деп такыр эмесин айтпай жатат. Опусун билбейм, же эмесин билбейм. Ушул киши ушул колясканы тапшырганда мага
Ошо айла айып арабекке келип тапшырып кеткен. Айттыра, эмне мага эметкен жок, кайрылган жоксуң, мен албасын дептим. Мен өзүм албаштан бар. Албасын деп татырым. Деп ошентип айтып телефон номерин таштады эле, звонок этсем такыр ала албай койду, өзүн дагы кайчан табарымды билбей атам. Gel kara, sen tarafta dur. Айчүрөктү мен Бишкектин Батыш автобекетинен таптым. Ал бекеттин бир бурчунда фирмага таандык суусундуктарды сатып жаткан экен. Саратандын аптабынан чаңкаган жүргүнчүлөр жана айдоочулар улам келип, анын чалап, максым, шербеттерди ичип жатты. Чабак канча? 10 сом, 20 сом. Кичинесин истейсиңер? Бир аз бошогондо мен ал акыбалын сурай кеттим. Айчүрөк жакындан бери кайра ар кайсы жумуштарда иштей баштаганын, тапкан каражатын окуу кийимге жана учурда жашап жаткан батир акысына деп топтоп жатканын айтып берди. Ушул жактан эле Империя Пловтон официантка болуп иштедим. Аяктан 10 күндө иштедим. 10 күн иштеп, 1000ге жакын таптым. Анан ал акча үйгө эле кетти. Андан кийин дагы сок сатып иштедим. Андан натуральный сок саттык. Андан 1750 сом таптым. Бул ишкананын айлыгы канча деп айтыштыр? Мурун эле билчүмүн. Бул 10 000 деп атышкан болчу да. Анан бүгүн эле буга жумушка чыктым. Биринчи жолу чыктым. Ошо август бүткүчө иштесем. Окуу жакка кийим кылайын дегем. Анан ушу биздин квартирадан чыгарып атат, ошого дагы бир аз акча тапсам. Кандай пландар бар? Сен план кылдыңбы? Окуу ачылып калганда эмне кыласың? Ооба, пландарым бар. Иштейсиңби, эмне кыласың? Кантип даярданасың? Эми 9-класс таки бүтүрүүчү класстар да эми. Ооба. Школага киргенден кийин мынста жакшы окуп, школдон кийин курстарга барсам дейм, корейский языкты окуйын деп атам. Корейский, английскийди болуп атам. Эгер иштегенге туура келип калса? Иштегенге туура келип калса, эмеден кийин иштейм. Окуудан кийин. Бирок окуудан кийин жумуш табылбайт да. Түштө болуп калат. Ошого табып. Толук эртең менен анан кечке чейин болуш керек. Көп ишканалар толук эртең менен кечке чейин эметет, андай орто жерден иштеткенге болбойт. Айчүрөк эми эле иштей баштаган суусундук чыгарган ишкананын кызматкери менен сүйлөшүп көргөнүмдө, чынында реализатор болуп иштеген кыздарга айына 10 000 тегерегинде акча төлөнөрүн. Бирок бул жерде иштөө үчүн кыздар толук бир күн болушу шарт экенин билдирди. Демек Айчүрөк бул жумушта сентябрга чейин эле иштей алат. Давление көтөрүп кетти. Давление 840 болду. Жагдайды билүү үчүн мен Айчүрөктүн апасы Ырыскан Сулаймановага бардым. Мен барганда Ырыскан эжеге тез жардам кызматы келип, врач дары сайып жаткан экен. Көрсө 1 жылдан бери батир акысын төлөп келген эл аралык уюм каржылык көмөгүн токтоткон экен. Барсам айлайып Арабияга кеткен, болду иштебейт деп айтты. Финансчакты токтоттук деп айтты. Только детдомдорго эле жардам бере алабыз, калган финансчак бүт токтоттук деп ошентип айтышты. Мен эмне кылам эми, мен накта талаада калбадым. Мен эметкен ал киши деген талаада калбайсың. Мен ай сайын көзөмөлгө салып, өзүм проверка кылып турам. Көчөдө калбайсың. Үй салып эметкенче, үй алып эметкенче ушул жерде туруп турасыз деп ушул жерге ийирген мен. Булар жер болсо, булар бир айда салып берип койсо, ошентип атышкан. Бул жерден кыйын болдук биздики. Жер дагы эч ким бөлүп бербейт. Жер дагы булар өкмөткө кайрылган экен, өкмөт башчылар мындайлар келгендерге сурап бере берсе, элдин баары келип атат деп коюптур. Ошентип бурага жер бербептир. Концерттен түшкөн, орто жерден биздин эмесинен семьябыздын атынан концерт бериле эле, ал концерттин акчасын банкка салышкан, ошо турушта банкта турат. Ал жерге жетпей алар дагы ошо жер болсо жер алып берсек деле, бирок ал акча да жерге жеткен жок. Ал ошо турушта банкка 150 000
турат ошо банкта. Андан башка жардамда акчалар жана чогулуп атпады эле, алар эмне болду, аларды Аларды бул жерден услуга эмелерин бүт өзүм төлөп аттым. 3 000 ашык төлөп аттым. Андан тышкары өзүм дармегимди кылып аттым. Сыймык эң кичүү баламда бутугу 2 бута тисесинен артрит деген оор менен ооруду эле, аны профессорлорго көрсөтүп эме кылышкан. Ырыскан Сулайманова 1 жылдан ашуун бардык шарты бар батирге киргизип, анын ижара акысын төлөп келген Human Appeal International уюмуна капачылыгы жок экенин, болгону балдары менен ар кимдин эшигин каклап калышын элестетип кыжылат болуп жатканын, ага кошумча интернетте элдердин бул аял кызын пайдаланып, жатып ичерлик кылып жатат деген пикирлер жүрөгүн эңшерип, оюн санга бөлүп жатканын айтып кейиди. Бирок аларга да ыраазымын, карап турган эле. Ал 1 жыл жакшы төлөп берди, ага да ыраазымын. Мен капалыгым жок, просто ушундай ситуация туруп калган, ошого жаман капа болуп калдым да. Сиздин мурдагы жашаган жагыңызга барсаңыз? Ал жерге барайын десем, ал жер кайра мясокомат алып койгон ал. Ал жерге тор эшикти коюп салышкан. Ал кайра ал жер менен кийирбейт, ал жерге кое бербейт мени. Анан айла жок, ар кайсы ой кетет экен. Көчөдө калам эмемди ар кайсы ой менен, анан Занода деген интернетти чакырып, элге журтка кайра кайрылдым. Түрлүү сөздөр жазып атат, бирок ошолорду кайра окуп отуруп давлением көтөрүлүп кетти, ошого да давлением көтөрүлүп кетти окшойт. Жазып атат, кысымды айтыптыр, кысын жертва кылып кысын ортого салыптыр. Бул болбойт да, бул менин бир жерден аман эсен болуп алсам, аман болуп турган ошону кылсам бир жөн экен. Келип өскөн, мен жашоомду элге жашоого бербесин, элиме тынчтык берсин, андан көрө ыйман берсин. Биз буга чейин батир акысын төлөп турган Human Appeal International уюмуна бул жагдай боюнча кайрылганыбызда, учурда уюмдун Кыргызстандагы жетекчилиги алмашканын, эми бул уюм бир гана балдар үйүнө көмөк берүү багытында иш алып бараарын билдирди. Ырыскан Сулаймановдун айтымында жеке үй салып берүү сунуштары менен жогорудагы уюмдан башка дагы бир канча демөөрчүлөр чыккан. Бирок жер аянты табылбай койгон. Бардык демөөрчүлөрдүн сунушу үйдүн курулуш иштерине гана көмөк көрсөтүү болгондуктан Сулаймановдор өкмөткө, мэрияга дагы бир канча саясатчыларга кайрылган. Бирок эч кандай жооп болгон эмес. Чоңдордун баарына заказ почта менен кат жөнөткөн. Качан кайрылдыңыз акыркы жолда? 1 ай болуп калды. Эч кимден жооп алган жокмун мен. Сооронбай Жээнбековго премьер-министрге кайрылгам. Ага жазылып барсам дагы жок деп жолуктурбай коюшту. Бакыт Төрөбаевга биринчи шайлоосунда мага кол берип, катып сөз берип кетти. Уже шайлоонун өткөндөн кийин мен караганда жок. Мен катымды каяка коюшканын билбей звонить этсем, эч эме алган жок. Албай да койду, ошо ойдон жолукпай да койду. Бабановго жөнөткөм заказный кат менен. Жана Сапар Исаковго жөнөткөм. Атамбаевга да жөнөткөм. Жана Сариевге да жөнөткөм. Ошолорго баарына жөнөткөм. Эч ким менен. Эмне деп атышат сизде? Тиги хозяин менен сүйлөштүңүзбү? Хозяйкам жакшы адам. Алда сөз жок. Хозяйкам 27-сине чейин бул айды күтүнөн элек да. 27-сине чейин срок берди. Мен мага жер берип койгула деп кайрылдым мэрге. Эмне вопрос менен дейт. Мен үйүм жок, жайым жок. Квартирада турам. Участок жагынан чечип берсе, личный вопрос менен жолгайын дегенде ошентсем, тиги жекеле ошентип айтты. Данныйымды жазып калды, номеримди жазып калды. Жолугар күнү 1 күн мурун звонить этебиз, анан келесиз жолугасыз деп койду. Эми алар качан звонить этип, качан барып жолуган билбейм ал кишиге. Сооронбай Жээнбеков да ошенткен. 25-inde өткөн айдын 25-inde деп жазды эле, 25-inde барсам Ошто экен. Алар звонить этет деген, алар да звонить эткен жок. Эч кимден жооп жок. Бул үй бүлө жөнүндө бир аз айтып кетейин. Мындан 2 жылдай илгери Азаттык мектептен кийин базарга желим баштыктарды терип, аны сатып, инсульттан кийин майып болуп калган апасын жана инисин багып жашаган 13 жаштагы Айчүрөк аттуу кыздын тагдырын баяндаган эле. Көп өтпөй эле түйшүккө эрте байланган кайраттуу кызга бир эле кыргызстандыктар эмес, дүйнөнүн 4 бурчунан жардам берүүчүлөр чыккан. 2015-жылдын март айында Айчүрөк жана анын үй бүлөсүн Human Appeal International уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси бардык шарты бар батирге көчүрүп, ушул айга чейин ижара акысын төлөп келди. Элден түшкөн каражат менчик батирге же участокко ылайык чогулгандыктан түшкөн каражат күнүмдүк тиричиликке короп кеткен. Учурда кайрымдуулук концерттен чогулган 150 000 сомдой сумма атайын ачылган банк эсепте сакталып турат. Айтмакчы, быйыл 15 жашка толгон Айчүрөк сентябрда 9-класска барат. Ал дайыма окуусун таштабасын. Келечекте англис тилин үйрөнүп, медициналык билимге ээ болууну кыялданат.